Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Азыр кыргыз тили сабагы. Жетпей турган максат болбойт, жете албаган адам болот. Күлүп болгуң келсе, өзүңдү өзүң камчыла. Сабагыбыздын темасы тике жана кыйыр сөз. Сабагыбыздын максаттары тике жана кыйыр сөз тууралуу маалымат алышат. Тике сөздү кыйыр сөздү тике сөзгө айландырып, сүйлөмдөрдү жана тексттерди түзө алат. Сүйлөө кебинин тактыгына жана тууралыгына маани берүүгө багыт алышат. Тике сөз башка бирөөнүн сөзүн өзүнүн сөздүк тутуму жана грамматикалык түзүлүшү боюнча эч өзгөрүүсүз ошол калыбында колдонулган бөтөн сөздүн бир түрү тике сөз деп аталат. Мисалы, акылмандан илим деген эмне деп сураганда адамдарды ажырата билүү деп жооп бериптир. Адеби жаман элди бузат деген макал бар. Балдар, эсиңерде болсун, тике сөздү өз калыбында сактоо, аны төл сөз менен байланыштыруу үчүн деп, дейт, дептир, деген экен деген сыяктуу этиш сөздөр колдонулат. Мисалы, алар кайда? Мен бир эле баланы көрдүм, деди карыя. Ал эми кыйыр сөз тике сөздүн алгачкы грамматикалык түзүлүшү лексикалык курамынан айрым бир өзгөрүүлөргө учурап, бирок андагы мазмунду сакталуу менен айтылса кыйыр сөз деп аталат. Азыр көнүгүү иштейбиз. 339 көнүгүү тике сөздү кыйыр сөзгө айландырып, дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Сабагыбызды бышыктоо үчүн суроолор. Биринчи, тике сөз деген эмне? Экинчи, кыйыр сөз деген эмне? Сабагыбызды жыйынтыктоо өз ара суроо жооптор. Үйгө тапшырма 227 бет, 342 көнүгүү диалогдон тике жана төл сөздү тапкыла. Сабагыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. Саламатта болгула.